Tuğanlar, assalamu alaikum. Kandaylar? Tutmandır gününüzler menen. Biz sizlerge Talas облысынан salam жолдойбуз. Учурда biz Talas облусунун Бакайта районунда Ботерек, эски аты Ключевка айылындабыз. Туғандар, Ключевка айылында ошол Сапатаев Айбек мырзанын короосуна келдик. Бүгүн буйруса Айбек мырзанын короосунан сиздерге мына жерде атактуу Насороктун небереси Ахиллестин баласы кара кочкорду көрсөтөбүз. Ауган кой, эки арашан коз кочкор. Негизи бул короо ауган койлору боюнча чарбачылык ачыптыр. Жайлоодо ауган койлору бар экен. 40 башка жакын ауган коз кочкорлору бар экен, сатылып атыптыр. Булардан кийин, мына ушулардан кийин ауган коз кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Андан эмес аягына чейин көрүңүздөр. Афганистандан кымбат баага атактуу бир чоң ауган кочкор алып келдир. Ичкерде турат, ал сатылбайт экен. Сатылбагандан кийин көргөнүздүн кереги жок. Кийинки жылга ошол кочкордун балдарынан көрсөңүздөр болор эт. Балким көрсөтүп коюшубуз мүмкүн. Азыр Айбек мырза менен саламдашалы. Сиздер менен Айбек мырза азыр Ахиллестин баласынын кармап туру бул жакта. Айбек мырза, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Чакырдыңыз, келдик буйруса корооңузга. Корооңуз жакшы экен. Ушундай кочкорлор баарыбызга насип болсун. Ахиллестин баласы. Учурда канча тиш бул? 4 тиш. 4 тиш. Машалла. Мына Ахиллестин баласы. Мына кочкор деген ушундай болот туганда. Жоондукту бериптир. Насороктун небереси да ошондой. Машалла, Насорок көзү ушундай жоондорду катуу таштайт экен. Бул кимдин короосунан чыккан өзү? Нурлан аке. Беловодскийде. Беловодский Нурлан. Нак өзүдөн чыгыптыр да. Машалла. Насороктун балдары эми көбүнчө ушул жактан тарады. Машалла. Ахиллестин баласы экен. Булар сатыкка да эми буйруса. Эми кантебиз? Биринчи моларды көрсөтөлү, андан кийин ауган козуну көрсөтөлү. Аягында кийинки жылга даярдап тиги чоң кочкоруңузду көрсөтүп коелу. Ал сатылбайт эми буйруса. Ал сатылбайт. Бир уруп алайын деп селекция кылайын. Афганистандан алдырсыздар. Машалла. Мына кочкорду караңыздарчы турушуну. Апарып мындай бастырыңызчы. Айбек мырза эми. Ар бир короодо ушундай кочкорлор турса, 4 тиш экен. Кандай кочкор? Кочкордун өзгөчөлүктөрү аз мен сиздерге айтып берем. Передний часть, мына көрдүңүздөр, кочкордун турушу, башы, кулактары, көкүрөгү, белин, кабыргаларынын чоңдугу, арттын кенендиги, куйрукту караңыздар, так тартылышы. Мындай кочкор баарын кыялы да. Анча-мынча кочкорлор мындай боло бербейт. 4 тиш экен, өтө жаш кочкор. Параметрин билесизби Айбек мырза? Параметрин өлчөдүм ошо. Где-то бир 95-ин төрөндө окшойт бул пока что, Параметри. Боюн бийиктиги. Boyun büyüklüğü 98. 98 чыгабы? 98. Metrege biraz yetki. Под метр экен да туугандар кочкор. Машалла. Байлаңыз эми. Репортажды баштайлы. Бул да сатыкка экен. Нурлан мырзанын өзүнөн алгансыздарбы? Нурлан өзүнөн. Машалла. Насорокту ошо киши көп колдонду го. Ахиллес ошо кишиден чыккан да. Машалла. Нурлан мырза, эми келели. Буга кличка кое элексизби али? Буга кличкасы Бойка бул. Кайсынын? Мунун кличкасы. Кийинки патрон. Бул патрон, машалла. Бул Рагаштын баласы. Рагаштын баласы, бул кайсы линия болуп калат ошондо? Бул деле Насороктун. Рагаштын баласы да, тиги Бакайда Ягуардын иниси да. Ягуардын иниси окшош экен баштары. Мына Ягуардын башына окшош экен. Бул канча тиш? Бул деле 4 тиш. 4 тиш экөө тең, Жүнү кырып коюп кичинекей көрүнүп калыптыр, бул. Так, машалла. Бул кочкорчу бул. Бул Фокустун Дремойдун баласы. Фокустун баласы бул. Жаңы тишеди. Жаңы жардуу тишти. Жарды. Болду. Фокустун өзүнүн баласы бул. Муну Тимур Байкеден алгансыздарбы? Тимур Байкеден өзүнөн алып келген. Бул кооз мезгилинде келген ошондо. Машалла. Кооз мезгилинде келиптир. Фокустун түздөн түз баласы, жоондуктарды көрүп коюңуздар буйруса. Баш сонун кечирээк өсүшү мүмкүн. Азыр канча? 85 чыгабы? 85тен өйдөрөк да. 85тен өйдөрөк экен. Жоондугуна да кичинекей көрүнүшү мүмкүн туугандар, көзүңүздөр көрчү. Биз нар жак бер жакка жүрүп бираз багуудан бираз эме болуп калды да. Кыйналып калды. Бираз кыйналып калды. Эми Кудай буйрса баштап багып баштадык. Муну ауган койчу. Элиптин таза ауган кой. Бул каяктан келген? Привозной бул. Привозной. Машалла. Шун чечиңчи бир көрөлүчү. Ауган кой. Ауган кой. Сиздер издеген жоондугу менен, өңү менен, буйруса параметрлер өтө жакшы. Куйруктары дагы мына баары эңсеге мына ушундай куйрукту көп издешет. Жанагы агып калган ромп эмес. Мына ушундай куйрук.
Муну эмнеге жалгыз сатайын деп атасың Айбек? Бул эми бир аз Ушунча коюңуз бар, кочкоруңуз бар экен деген. бул алды Ахилестин баласынан бир аз тукум болдун деп ошого койгонбуз. Могуга коюп салгансызбы? Койдук да. Амин. Жол бул жакшы козулар түшсүн деп. Каштан түшүп кетиши мүмкүн, Ал жагын Алла билет эми тууганда. Же сары, же кызыл, же каштан, же кара түшүшү мүмкүн. Бирок тостун жүнү гладкий болушу мүмкүн, Могуга караганда жүнү тазараак болуп. Машалла. Чоң кочко даягында көрсөтпөйлү. Кийинки жылга даярдык деп, азыр пока сатыктарды көрсөтүп алалы. Эми келиңиз, могу кочкордон баштап тактайлы эми баасынычы. Так, патронду канчага баалайсың? Патрондун баасына 8. $8,000, Буюрса, машалла. $8,000 экен. Линиясы менен алсаңыздар ушундай кочкор алыңыздар, машалла. Төлгөр элек бал? Төл берилди да. Түштүбү балдар? Укмуш түштү балдар. Кандай койлор койдуң сен? Алган койлорго түштүп койдук. Ушу гибрид болуп жакшы козулар түштү да. Азыр бойлору ушу Фокустун баласын болуп калды, ургачылар. Быйыл туулгандар. Быйылкылар 4 айлык. Фокустун баласында бар. Бойлор. Машалла. Белдер узун, абдан жоон жакшы түштү да. Жакты сизге? Абдан жакты, өтө жакты. Машалла. Аларды ушу уруктукка тукумдук алып алдык. Муну канчага баалайсың? Муну 2-ге $2,000, Ягуардын иниси. Ягуардын Бул иниси. деле Насорок линия. Насорок линия. Рагаштын баласы да. Рагаштын баласы $2,000. Фокуска келеличи, Фокусич. Фокусич мындай арык экен, ачыгын айтканда мына куйруктары бечара. Келгенде жакшы багылбаган, көңүл бурулба жакшы, бирок бул эми баягы Кыргызстанда алдыңкы кочкорлор десек болот да. Фокустун бала. Эми мунун канына ишенип атасыз. Кулак, каны кошун. Кулактарын кара. 20дан ашык бар да. Машалла. Муну канчага баалайсың Фокустун баласын? Түздөн түз баласы. Фокустун баласын 5 сурап. $5,000. Фокустун баласы $5,000. Муну алган коюңузду канчага бересиң? Алган койду. Муноодон качыптыр туугандар, кара кочкордон. Кара кочкордон качты. Эми ичиде кандай бала туулат, Алла билет. Муну Ойлонуп туруп. биздин Кыргыздын акчасын айтып койгон. 100 миң сураган да. 100 миң сом, Барын долларды ягын. Болду. 100 миң сом туугандар. Эми билесиздер, мыкты алгандар ушундай баада мындай редко чыгат. Бул алган кой өтө мыкты экен. Эми алган коз кочкорлорго тел күтүп атасыздарбы, көрүңүздөр. Тетиги ак кочкорду көрүп атасыздарбы? Аны көрсөтөбүз кийин туугандар. Жүрүңүздөр, алган козуларды көрөлү. Алган козулар туугандар, бул жерде жалпы 37 баш бар экен. 20 ургачы, калганы эркек буюрса мына Айбек мырзанын алган коз кочкорлор менен ургач козулары, машалла. Көрүп атасыздарбы? Булар каяктан? Энелер менен келген ошондо? Афганистандан келген. Энелер менен. Привозныйда. Булардын кочкорлору ушу Карзайдын линия Карзай болуп калган. Линия Бишкектеги Карзай. Сиз өзү кимден алгансыз өзү? Негизи булар. Бул биздин тааныстар бар, алган. Ошондо Карзай келген, Короодон келген булар да ошондо. Так. Атасын көргөн эмес, сиз көргөнсүзбү? Атасын көргөн эмесмин. Бирок Карзайдын баласы булардын аталары дедиңиз ошондо. Аталары жакшы чоң ойлор. Энелерин бир көрсөк сонун болмок экен, жайлоодо экен да. Машалла. Машалла. Козуларыңыз сонун. Кана мына ургачыларды. Мына көрүңүздөрбү? Алган козулар, эркек ургачы, көпчүлүгү жарымынан көбү туугандар ургачылар экен. Мына эркектер, мына сонун эркектер бар. Пока что арык туугандар. Семирсеңиздер көрөсүздөр өзүңүздөр. Канча баш кой алып келгенсиз өзү? 100 ашык. 100дөн ашык. Жана кочкорду коесуз буюрса. Кудай буйрса. Машалла. Козуларың сонун экен. Козулар жакшы коз. Мо бир коз башка коз окшойт мына, Бул ушу сары бирка 4-5 баш жүрүп, кара кочкордун балдары. Жана кара кочкордунбу? Кочкордун балдары Мунулар энеси алган атасы эми, Мунулар, Машалла, мына туугандар. Жанакы кара кочкор сразу мойну зарып, бир аз жоонураак, шыйрактары жоонураак болуп түшүптүр, мына. Мына шыйрактары жоон болуп туугандар. Бир аз баштары да башкача болуп, кулактары да узун болуп. Көрдүңүздөрбү мына?
Кара кочкордун балдары туугандар. Ауган койлору коюлуп. Кара кочкордун балдары бар да. Бар сары биркалар менен жүргөнбү? Мына туугандар, бирөөсү мына. Сары биркалар менен жүргөндөр, машалла. Шеп, булардын балдарын кандай кыласыз эми? Кантип болсо болот эми? Балдары оптон болсо 20дан. Урга серпик айырмасы жок. Оптон болсо, Birden tandamay olsa 25'ten. 25'ten tandamay. 25 ming so'mdan tandamay ekan. 5-10 baştan alayın deyenlerge silesizler de. Silesiz. Kelişimde. Alacağın yema sizge de aytış kıyın hazır hem. 5-10 baştan uruk açalayın. Bir erkek 4 uruk açalayın deyisler bir kanday kılasızlar. 10 uruk açı 5 erkek kılasızlar. 10 erkek 5 uruk açı kılıp erkeğin bağı satayın, uruk açısını alıp kalayın deyenler bulu. Alacağını özümüzler bilesizler. Buna uşul Augan kozlar böylese satqa koyuldu. Arasında mana pomeş gördüңүздөр. Sırası kulaklar başkaça, moyunları uzun. Mına öyle. Mına tuğanlar. 25 mingden tandamay, 20 mingden navı var deptir. Жүрүңүздөр эми жана кийинки жылга дагы ушу Augan сүйүүчүлөр болсо, мыкты Augan кочкор алып келиптир, ошону коет экен. Keyingi жылга төлгө даяр. Кошо кочкорду сиздерге бир көрсөтүп коелу. Айдап кире берсинчи гана эми. Бошот. Ачпа. Жаккандар болсо скриншот кылып дегендей. Могуну мага бериңиз деп чалып сүйлөшүңүздөр. Скриншот кылып. Машалла. Таластагы Augan чарба туугандар. Augan koçkor tuğanlar. Aybek Mırza'nın Augan koçkoru birisi alıp geliptir. Kumbat bağda alınıptır. Bazı sır kaldırasın. Ayıp koyuyorsun işte publikada. Bazı sarıyla bazı. Bırak kımbat tuğanlar. Bazı milyonda çapçıydı. Evet, bir Augan'sın dışında kımbat beken. Al kişi bir popülerdi kişi yokken bunu alıp koyuyor. Onu Ulcak'tan aldık mı? Ulcak'tan aldık. Öz kelgen olacak. Benim bu bile talaş menen alınıp kaldı da. Maşallah. Kana jetelip alıp geliyorsunuz. Öte kol koçkor eken dediniz. Kolga joş. Kel dese geletken. Ança adam men oynap koyatken kana. Öte kol koçkor eken de. Maşallah bunu Augan koçkor. Her jetelese olu eken he? Maşallah. Aşeynik var eken, tuğanlar aşeynikti kara koçkorga baylap saldık. Özü de sonuna eken. Kolga joş. 4 diş eken tuğanlar bu koçkor. 4 diş. 4 diş. Kanasında karmağız maşallah. Koçkor 4 diş. Boyu kança bunun? 1.6. 1.6. Koçkor arık eken he? Koçkor arık. Boyusa canım gel. Bak başlayız. Ekiniz hem koylarınızı şunu koyuyoruz dem buyursa. Keyiniz şuradan tölgüte özlü. Şuradan töl. Maşallah. Göstereyim besin maşallah. Öte brand zet. Ana. Talaski Karzay dep koysa da otken bunu. Klişka koyleks bal? Klişka koyleks oşo. Klişka karabada. Özüngөр klişka koyup ketseň ne boldu? Ay bu kıyın. Klişka neme alып. Klişka koyuş kıyın. Mınday nesebe klişka koyuş için siz 10 gün oylanıp koya albayla men 10 minut kantip koyam. Koyda turgan bolsa bir oylanıp aytıp koyuşum mümkün tuğanlar. Sizler uşu kommentarga жазыңыздар şu koçkoro kanday at berse bir at berse жакшыраак болот туğanlar. Unda özüңүздөр айтыңыздарчы koçkorgo bir at beriңиздер мына көкүрөк, moyun, baş. Gladki деп koyup koyursun maşallah. 4 diş he? 4 diş. Büyük koy 4 dişke öteli. Maşallah oşançı kımbat bulup kaldı. Büyük var buyursa. Daha bir 3 yaşka çıkkanca daha özet degençe. Maşallah. Çoğun koçkorların katarında eken de. Talasta çoğun koçkorların bir eken de boyu boyunca. Maşallah. Her bir özünün korolu düşünde koçkorlar bolsun tuğanlar. Buna bu Augan kozlarını arzan ile koydu. Emi Augan jakşı koy açığını aytkanda $1,500,000 tögrөгүндө tuğanlar. Augan koyuğa spros köp. Bagı tukumdu alayın dep jakşı araşan koçkorlordu koyun degen mundayga spros bar da. Özüңүздөр ал нерселер билип жүрөсүздөр, баягы түшүнмөгөндөр кандай нерсени көрөлөктөр, эми баягы кымбат деп сурай берет. Мунун
$5000 себеби бул Фокустун баласы. Мындай өтө тектүү короодон чыккан. Фокустун түздөн туба Тимур Байкен короосунан чыгыптыр. Анча мынча короодон моундай туулай бербейт. Анча мынча мындай койлордончу туугандар. Мындай койлордон мындай нерсе туулай бербейт. Бул кийинирээк өсүп кетиши мүмкүн, Бул эми баа кандарды. А бул эменин баласы, носорогтун небереси. Бул жүнү кыркыптыр, жан кыркылыптыр, эми жапызыраак көрүнүп атат, рагачтын баласы. Булардын бели узун. Булар кылданган линиялар да, ачыгын айтканда булардан төлө алсаң мындай кийин мындай үшүрүнү бере тургандай, мындай көңүлүң толо тургандай төлө бериши мүмкүн. Ошон үчүн булардын баалары ошондой да. Бул эми өкүнүчтүүсү кара өң да, сары өң болгондо. Бул кочкор сиздин корооңузда тургузмак эмес го эмне, эми карагап спрос азыраак. Ушундай түспөлдү, ушундай куйрук, ушундай жоонлук менен, ушундай экстерьер менен сап-сары же бренд цвет мындай өң болсо, мынауңуз мондай экстерьер болгондо сиз азыр муну демек мага деле көрсөтпөсөңүз керек эле. Машалла, мындай. Бул кочкорду баалап алыңыздар, носорогтун тукумдарын билесиздер, өтө күчтүү. Тем более Ахиллес экен. Носорогтун кыйын балдарынын бири Ахиллес. Ахиллестин да кыйын балдарынын бири окшойт, экстерьер менен 4 өтө күчтүү туугандар. Машалла. Анда эмесе корооңузга береке. Видеобузду жыйынтайбыз. Таласка келип, ол Бакай ата так ортосу экен таластын. Ошо Айбек мырзанын короосу Ключевка же болбосо жаңы аты Ботерек айылы деп издеп келе бересиздер. Бул мырзаны ушул жактан издеп келип, Ауган десеңиздер Ауган, Арашан десеңиздер Арашан кочкорлор саттыкка коюлду.